мунун негизги максаты мына коомчулукка дагы бир мындай кулак кагыш кылып, коомчулукка дагы мындай экологияны сактоо максатын сактоону, андан кийин экологиялык билимди өнүктүрүү, экологиялык маданияттуулукту бир өнүктүрүү боюнча ушундай иш-чараларды бир өткөрөлү деп чечтик эле. Экология министрлиги менен биргеликте Экодеми коомдук фонду бүгүн көлгө келип жатабыз. Бүгүн ушул көлдүн жээгинде ишембилик өткөрүп, көлдү тазалап атабыз. Жалпысынан алганда бир 7-8 километрдей площадь болот. Ошол 7-8 километрдей территорияны бүгүнкү күндө жыйнап атабыз азыр. 3 локацияны тең бириктиргенде ошо 7-8 километр болуп калат. Азыр эми ушу биздин кесиптештерибиз менен 2 километрден бери басып бир 50-ге жакын мешок мусор чогулттук. Мусорлорду биз ар бир мешокко отдельно кылып, айнекти өзүнчө, кагазын өзүнчө, пластмассаларды өзүнчө кылып чогулттук. Эми айтарым ушул мусорду таштабагысыңыздар себептегенде бул биздин баарыбыздын үйүбүз да. Үйдө кандай көрсөк, бул биздин Кыргызстан береметте болгон көлүбүздү баарыбыз сакташыбыз керек да. Ну, сегодня, если можете посчитать, вот мы троем 10 мешков собрали. Вот, за этот час работы, который у нас позволил наш сжатый воздух, да. Вот. Локация или как сосредоточение мусора в озере зависит от того, где насколько массовые места. Где массовое побережье, там, как правило, мусора больше. Где людей поменьше, там мусора на дне. Я имею в виду тот мусор, который на дне озера. Там его поменьше. При сборе мусора что неудобно, это та взвесь и муть, которая поднимается при сборе, потому как мы, опускаясь, берем эти все пластиковые предметы, и вокруг нас образуется большое облако, и в этом облаке мы уже ничего не можем найти. То есть приходится отплывать на другое расстояние, хотя тут на этом месте может находиться еще те же пластиковые отходы. То есть, ну, их уже надо смотреть, как правило, на следующий день, когда вода уляжется. Преимущественно вот 80% это всевозможные пластиковые предметы. То есть это бутылки, пакеты, упаковка посуды, упаковка там чипсов, ну вот в общем то, что с пластиком связано. Кудай тооба, жылга караганда адамдардын аң сезими, жаштардын, балдардын аң сезими өсө баштады. Мурдага караганда кичине азыраак. Дагы айта кетчү нерсе, ушул таштандырар колдон келсе, ушул касиеттүү көлүбүздү колдош үчүн ушул таштабаганга аракет кылып, бала бакырабызга, бир туугандарга, үй бүлөбүзгө ушул жаратылышка айырма мамиле кылуу жөнүндөгү жаратылышты коргоо боюнча көп иш-чараларды уюштуруу абзел болуп турат ушул күндө.